Мен видео тартууну улантуудамын. Азыркы ушул видео орус жалаң гана орус автоунааларын камтыйт. Бүгүн 6 сентябрь 2020 жыл аптагүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Мынакей биринчи жалпысынан көрсөтүп коеюн. Көбөйүп калыптыр автоунаалар. Чындыгында бардык катарды толтуруп, байкасаңыздар, мурда жарымна эле жетчү эле. Бул эми жакшы. Азыр күзгө байланыштуу көпчүлүк дыйкандар, фермерлер ошол акчалуу болуп дегендей ошого унаалар да жакшы сатылып баштады. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Дагы кыскача жаңылык Шумкар медиа каналында Mercedes-Benz E-класс автоунаасы ойнотулуп жатат. Ошону менен кошумча акчалайдагы байгелер бар. Оюндун шарттын эрежелерин Шумкар медиа YouTube баракчасында каналына кирип толук алып алсаңыздар болот. Ссылкасын комментарийдин астында калтырып коебуз. Так, бул жактан баштап көрөйүнчү. Лада Приора. Приораны сурагандар бар эле. Маалымат кагазында баасы жазылбаптыр. Көрчүлөр кызык болсо номерине чалып аласыздар. 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6. ВАЗ-2107 2012 жылы чыгарылган, объему 1.6. Телефон номери эсинин. Баасы 100 канча эле? 150 миң сом деп атат. Ушунун жанында ВАЗ-21 12 2001 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы $1,5 миң. Эсин байланыш номери 708 00 00 80. Россия темир номеринде экен, учеттон чыгарылган эмес бул. Эси жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Ага, машина кечкана. Так, бул жакта да бир 07 турат. Мындай кыйла жасалган. Дискалар эле өзүнө тартып турат. Размерин айта кетейин, 205 45 16 экен. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 250 деп атам. 250 миңби? Жылы канча? 2010. Мына эсин байланыш номери ушулбу? 250 миң сом. ВАЗ-2107 тез арада сатылуусу зарыл экен. 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6. Инжектор, баасы да жазып койгон, мынакей 130 миң сом. Машиналар көп, ошого жараша дагы мындай жакшы абалдагы, мындай тюнингтелген машиналар да көп чыгып баштаптыр. Мурдага салыштырмалуу. Бул жакта да 1.06 карбюратор, 1996 жылы чыгарылган, объему 1.3, баасы 120 миң сом. Газ жабдыгы да коюлган экен, газ бензинде. Эсин байланыш номери 707 60 74 73. Арка жагынан да көрсөтүп коелу. Лада Приора. Туманниктер бар. Ана низкопрофильный дисктер экен, коюлган. 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсин байланыш номери. Баасы 190 миң сом, Машина сыртынан таза жакшынакай көрүнөт.
4 айнектен электро көтөргүчтө, мына электро дагы регулировка экен, күзгүлөрү задний видтики. Кожаный чехол кадалыптыр. Подлокотник бар. 5 ступка, коробка подогрев дагы бар экен, баягы алдыңкы жана арканкы айнектеринде. Айдоочуда коопсуздук жазыгы дагы бар. Пробеги канча болуп калды эле? 224 000 километр. ВАЗ Нива 2009 жылы чыгарылган, объему 1.6 эсин. 1.7 1.7 экен, 1.6 деп тура эмес жазып койгон экен. Эсин байланыш номерин бирөөсүн өзеки айтып коеюн: 772 45 53 58. Айтылыш баасы 220 000 сом деп атат. Салонун бир көрсөтүп коелу. Ролі башкача же өзү ушундай заводскойбу? Ушундай, жакшы. Пилот мастер деп коюптур, шилдик бар. Сигнализация да бар окшойт, Үзүп салган. Үзүп салгансызбы? ВАЗ-2107, 4 дөңгөлөбү тең, жайкы, протекторлору жакшы. Машина кейж каналы. 2011 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери. Канча деп атасың баасы? 250 000 сом бу. Родная краска дейт. Азыр пробегин көрөлүчү. Өзүм эле көрөйүн. 63 394 километр. Айланган жокпу? Жок, айланган. Мынакей отуруштар да бирок заводской тигилген жеринде, жыртык жерлери жок. Бул эми машинанын бирден бир кыйналбагандын бир белгиси. ГАЗ 31. Мындай кузовда өз биринчи жол көрүшүм, анан кийин атайын кызыгып келдим эсин жанына. Бул атайын жасалган экен. Ушундай пикап түрдө. ГАЗ 31. Э, 1997 жылы чыгарылган, объему 2.4, эсин байланыш номерлери. Мынакей бул жакта борттун ишин көрсөтөйүн. Машина кейж каналы. Аркасы 24түк экен. Чогулган мына окшойт. Аябай кызыктуу. Айтылыш баасы 70 000 сом деп атат, Канчага сурады бербедиңер? 50ке сурады. 50ге сурады бербедиңер, Кичине кошсо бере бересиң. Болду. Мынандай абалы жакшы 06-ны суранган биздин көрүүчүлөргө мына көрсөтүп коюп атам. 1997 жылы чыгарылган, эсин байланыш номерлери, объему 1.6. Баасы, айтылыш баасы 140 000 сом деп атат. Салонун көрсөтөйлү. Чынында өзүнүн жылында жакшы сакталган. ВАЗ-2107. Бул дагы абалы аябай жакшы. Мына өзү көрүнүп эле турса керек сиздерге. Мына ки заводдон чыккандай эле болуп көрүнөт. Эми эле 2011 жылы чыгарылган, эсин байланыш номерлери. Мындай тосуп калса, Ачып көрсөтүн. Азыр аркасын тартайлы. 50 000ге шума изоляция болгон дейт. Аянбай жакшынакай жасалган окшойт анда. Мына эшиктердин карталары таза. Фурада жүктөлүп, жаңы эле келди Россиядан. Фурада жүктөлүп келди дейт. 26 619 километрди көрсөтүп атат пробеги. Баллондорун көрсөттүк, жакшы. Жаңыдай эле экен. Бул эмне, салондон эле алгандысыздарбы дейм да? Аресте турган жерден снимать этти. Аресте турган жеринен снимать этилип. Значит, анда машина минилбей эле турган экен да. Канча деп атасыз эми? 280 000 сом. Сигнализациясы бар экен, автозапуск жок. Автозапуск жок. Дагы ушул адамга караштуу, дагы мындай абалы жакшы 07.
Мында 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы. Жылы 2010. Буну кыскача эле айтып кете берели. Канча деп атасыз буну? Буну канча деп атасыз? Буну канча? 200 миң, а? Өкөндө тең кеми болот, а? Пробеги 31.236 километр. Бул дагы ушу жаңы эле келдиби же? Булар номер жаңы алды. Жаңы эле келген экен. Жакшы. Кайдан Бул капталынан көрсөтүп коелу. ВАЗ-2107 кара түстө 07лерди көргөндөр бизде көп эле сурангандар деген. Мынандай туманниктер коюлган. Мо немесин байкасаңыздар дагы адашпасам Раптор покрытиясы, лакокрасочный покрытиясы. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.5. Телефон номери. Дөңгөлөктөрдө ушундай куюлган дистерде 4 тең жайкы, протекторлору жакшы эле. 140 миң деп атасың да? Басын деле болумен жакшы эле айтып атасың. Канчага сурады бербеди? Бербедиң. 100гө сурады. Кичине кошсо берип бересиң 100гө? 105ке берип бересиңби? 110гобу? Жакшы. Да бир мынандай жасалган 07. Аябай көп эле чыгыптыр. Жакшынакай унаалар 2004-жылы чыгарылган, объему 1.6. Компрессор деп жазып койсоңор, компрессору барбы? Жакшы, 130 миң сом. Шуну реклама Газ 31.02 деп атышат, эси. Бирок мен билишимче газ 24 болуш керек эле. Эми ээлери өздөрү да билет. Айткандарын мен да кайталап коюп атам. Волга деп ушундай сурангандар, мынаки шуга назар салып коюңуздар. Унага 2006-жылы чыгарылган, объему 2.4. Жылы жаңы экен да. Значит, плита мотор дейт. Крайслер ошондо мотору. Мынаки 31.02 деп турат. 555 29 44 73. Жок, ора болбой эле коюңуз. 100 канча дедиңиз баасы? 150 миң сом. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро регулировка күскүлөрү бар экен. Нива ушул биринчи жол чыгышы дейт базарга. Унан кийин 4 дөңгөлөк тең ушундай жайкы куюлган дистерде 2010-жылы чыгарылган, объему 1.7. Газ бензинде, газ жабдыгы да коюлган экен. Эсин байланыш номери 774 73 47 47. Музыканы так, азыр салонун көрсөтөбүз. Так, сабвуфер дагы коюлган экен. Баасы канча болуп атат эми? 250 миң түшүп берем дейт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, калган мынандай маалымат алынбай калган унааларда ушунча болуп атат. Аябай көп. Акча бар болсо эле өзүңүздүн табитиңизге карап, чөнтөгүңүзгө карап ала бересиз экенсиз. O 01'di көрсөтүп коеюн видеонун акырында эми. 1984-жылы чыгарылган, объему 1.6, мына баасы да жазылып турат, 80 миң сом. Мынаки ВАЗ-2114. Токтотоюн деп эле өзүм токтото албайм, көбүрөөк тартып баштадык, себеби автоунааларда көп. Ошого байланыштуу кичине видеолорубуз узарып атат. Убактысы 2004-жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 130 миң сом.
Россиядан келди жаңы. Жүргөн биякта? Şu жақта эле жүргөн экен. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, бортовой компьютери жок. Баасы канча болуп атат эле? 130 миң.